Саламатсыңарбы балдар, бүгүн биз Тоо булбулу Токтогул Сатылгановдун өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө өтмөкчүбүз. Сабактын максаты балдар, акындын өмүрү чыгармачылыгы менен таанышуу, чыгармаларына көркөм баа берүү, чыгармаларында берилген тарбиялык максаттагы ырларынан, ойлорунан таалим алуу. Бул биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты болуп эсептелинет. Сабакты баштаардан биринчи анын Алымкан деген ыры менен жагымдуу маанай өзүбүзгө тартуулап алалы. Токтогул черткен жаш кыялай, тыңдасаң боло алымкан. Акшай жолу колго алып булгасаң боло алымкан. Алым канатка бир салган дилдейсиң. Алым канат ачылган кызыл гүлдөйсүң. Балдар, Тоо булбулу Токтогул Айтулуу Кетмен төбө өрөөнүндөгү Кушчусуу деген жерде төрөлгөн. Азыр бул жер Токтогул деп аталат. Ушул жерден ал Керимбай болуш менен пикир келишпестиктин негизинде жалган жала менен 1864-жылы 7 жылга эркинен ажыратылып Сибирге сүргүнгө айдалган. Бирок ал жерде орус революционерлеринин жардамы менен ал жерден качып чыккан дагы кайрадан өзүнүн жерине келген. Токтогулду эли сагынып тургандыктан бийликке өзлөрү акча чогултуп берип, Токтогулду кайрадан өзлөрүнө сатып алышкан. Токтогул акын, композитор, ошондой эле дастанчы болгон. Анын 9 кайрык, Миң кыял, Чоң кербез, Токтогулдун кербези чыгармалары бүгүнкү күндө радиодо байма-бай угулуп турат. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониябыз бар. Ошондой эле 100 сомдукка Токтогулдун сүрөтү чегирилген. Бул жерден биз билсек болот экен, кыргыз адабияты, маданиятында Токтогул Сатылгановдун эмгеги зор болгон. Ошондуктан Токтогул атындагы Токтогул Сатылганов атындагы көп маданий жайлар бар. Токтогул Сатылганов атындагы мектеп, лицей бар Каракол шаарында. Ошондой эле Токтогул ГЭСи да бар. Токтогул ГЭСи балдар эң чоң Кыргызстандагы ГЭСтердин бири. Токтогул суу сактагычы бар. Азыркы заманбап техниканын иштешине шарт түзгөн энергиянын бардыгы ушул жердеги Токтогул ГЭСинен өндүрүлүп чыгат. Токтогул ГЭСи бүткүл Кыргызстанга азыркы күнгө чейин жарыгын чачып турган убагы. Андан ары кетсек балдар, Токтогул өз мезгилинин новатор акыны болгон, көрөгөч инсаны болгон. Ал бир нерсени баамдап, акыл калчап, жогорку деңгээлде айтып, өзүнөн кийинкилерге асыл ойлорун калтырган. Ал жаштарга бир топ терме, санат, насаат ырларын айтып, адамдарды жалкоолуктан алыс болуп эмгекчилдикке чакырган. Токтогулдун дагы бир жолу Токтогул атындагы суу сактагычка кайрылып кетсек балдар, кыргыз эли суу башы болот. Ушул жерде миңдеген куб суу сакталгандыгын эске алалы. Демек, Токтогул атындагы суу сактагыч Кыргызстандын байлыгынын бири. Ал эми Токтогул балдар, дагы бир жолу айтам, новатор акын катары өмүр, өлүм, адам баласынын жаратылышына өтө көп жолу кайрылган. Анын өмүр деген чыгармасы азыркы күндө кыргыз адабиятында философиялык терең маанидеги чыгармалардын бири болуп саналат. Азыр аны өз алдыбызча экраныбыздан окуйбуз. Ырды окуп бүткөн соң балдар, өмүр жөнүндө синквейн түзөбүз. Өмүр бул адамдын төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки аралыгы. Ушул өмүр жөнүндө ушул сөзгө жакшылап ой жүгүртүп, өмүр жөнүндө ой толготуп, жакшы бир синквейн түзгөнгө аракет кылалы. Ал эми азыр болсо өмүр чыгармасын эстрадалык ырчылардын аткаруусунда угуп көрөлү.
болсочу ой, жашкарым бас болсочу ой, жараткан үчүн болсо деги жай жайына койсочу. Токтогулдун чыгармачылыгын изилдеген анын жердеши белгилүү кыргыз акыны Жомарт Бөкөнбаев болгон. Ал Токтогул пьесасын жазган. Ошол пьесаны педтехникумда окуп жүргөндө коюп, өзүнүн өмүрлүк жанры Тенти Адышева экөө тең аткарып көргөн. Токтогулдун сүйгөнү Алымкан болгону баарыбызга белгилүү балдар. 1959-жылы Токтогул кино фильми тартылган. Бул жерде Токтогулдун өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө көркөм чагылдырылып берилген. Бүгүн балдар биз Токтогул жөнүндө көп нерселерди билдик. Эмкиде анын ырларынын жөнүндө түшүнүк алмакчыбыз. Эмки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.